Бишкекте улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгына карата митинг реквием президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Мамлекет башчысы түбөлүк отко гүл коюп, улуу ата мекендик согушта курман болгондорду 1 мүнөт аза күтүү менен эскерип таазим кылды. Митинг реквиемге Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков катышты. 1 мүнөттүк аза күтүүдөн кийин Борбор калаанын жеңиш аянтында залп атылып, гимн жаңырды.